Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар сенин үлгүңбү? Келгиле пайгамбардан үлгү алаланда. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizler üçün paygambarda en жақсы үлгү бар эле дейт. Пайгамбар кандай ата болду? Балдарына кандай мээримдүү ата эле. Фатима, пайгамбар өмүрүндө дайыма Фатима кирген кезде эшиктен кирсе ордунан тура калат эле. Сен кызың келгенде ордунан турасыңбы? Фатима келген кезде Фатиманын желкесинен таптап, Фатима бинти Мухаммад, Мухаммаддын кызы Фатима деп чекесинен өбөт эле. Сенчи урматтуу мусулман бир тууган, апасын тарткан келдиңби дагы дейсиң. Үйүңө келсе каалабайсың. Ата энең өткөндөн кийин сага эмес кимге келет? Bir жигиттин окуясын айтайын сөзүм акырында. Апам дейт, бул баштыкты алгын. Карындашың алып барып бер. Жигиттер жакшы кулак салгыла. Жигиттер жакшы кулак салгыла. Апам дейт, бул баштыкты, бул буюмду карындашың алып барып бер дейт. Аяка бурмаладым, баргым келбейт дейт. Андай мындай десем, апамдын жүзүдөн капа болгонун, көзүнөн жаш агарын, айтканын кылбасам, бул сөзүнөн кайтпасын сезип калдым дагы. Апамдын сөзүн эки кыла албасам макул дедим. Машинемдин багажына коюп, карындашымдын үйүнү көздөй жөнөдүм. Карындашымдын үйүнө турмушка чыккандан бери 1-2 жылга жакындап калды. Артынан барып бир кабар албапмын дейт. Апам бар деди, алпары бар деди. Ошо апам шылтоо менен көрсүн дедиби? Апамдын берген баштыгын көтөрүп келип, карындашым үйүнө баратам машинемде дейт. Апам менин барарымды телефонда айтып коюптур дейт. Агаң сага баратат деп дейт. Карындашым мени келет деп, мен жакшы көргөн таттуу шириндиктер алып коюптур. Мен каалагандай чайын кайнатып коюптур. Эшиктин каккылаган звонокту басканда ушундай кубанып чыгып, ага келдиңби? Асылып чекемден өптү дейт, колдорумдан өптү дейт. Мен карындашымды карап, колумдагыны берип кайтайын десем, үйгө көтөрүп кире албайт дейт. Мажбур аны көтөрүп үйгө көтөрүп бирге кирдим. Билбеймин, жумуштун көптүгүнөнбү, же чайханада достор менен убакыт өткөргөндөнбү, карындашымды ойлоп да койбопмун, барбапмын. Буюмду көтөрүп кирген кезде үйдөгүлөргө кыйкырып сүйүнүп атты. Агам келди, агам келди. Агам мени кабар алганы келди дейт. Мен кабар алган эмес, мен апамдын аманатын жеткизгени барганмын дейт. Уятты билбеген, кээ-бир сөздүн маанисине барбаган 7-8 жаштагы кайын сиңдиси, бу сиздин агаңызбы? Сиздин агаңызбы? Биз муну эч көргөн жокпуз го. Тойдон бери 2 жыл болду, эч көргөн эмеспиз. Сизде ушундай агаңыз барбы дедилер. Карындашым мага адвокат болуп кечке иштейт. Кечинде үйдө ата энеме карайт, мал карайт, жылкы карайт, колу бошобойт. Байкуш үйдөгү тиричилик баары агамдын үстүндө деп мага адвокат болуп мен тарабымды алып жатты дейт. Эми чыгайын десем, көзүгө жаш толгон карындашым, мен сизди билем, тамагыма отурбайсыз. Кыска келесиз. Тамак пышырайын десем отурбайсыз, бирок сиз жакшы көргөн конфеттен, сиз жакшы көргөн торттон, сиз жакшы көргөндөй чай кайнатып койдум деп кухняга жетелеп кирди дейт. Чайды куюп да чайды ичип бүтө элек колумдан пияланы ала коет. Сөздү улантат. Ага, сиз мени ойлобосоңуз да жашын тополок ойнойт элек. Сиз мени урат элеңиз. Мен сиздин носкиңизди жуат элем, кийимиңизди үтүктөйт элем. Ошол күндөрдө эч унуткан жокмун. Сиз мени уnuttуңузбу? Мен 1,5 жыл болду. Мен сизди сагындым. Сизден маркум атамдын жыты келет. Сизди көрсөм атамды көргөндөй болом. Эмне үчүн келбейсиз? Же бир гана ушул буюм жеткизгени келдиңизби? Сөздөрүм башкаларын айтып жатты дейт. Мен айлам жок. Чайды ичип, ичимден өзүмдү жемелеп жатам. Сага эмне болду? Сен кимсиң? Сен төркүн эмес билең? Ушуга жөлөк эмес билең? Бул жаш баладай кубанган ушул карындашыңа ушундай кубаныч тартуулайт экен. Эмне үчүн кайдыгер болдуң? Үйдөн чыгып жөнөдүм дейт. Машинеге отурдум, күзгүдө карап баратам. Машинем көрүнмөгөнгө чейин дейт. Көзү артып турду карындашым дейт, жашын. Мен бир топко чейин көзгө көрүнбөй калган чейин күзгүдөн карап бараттым дейт. Айтайын деген маселе,
О, қарындаштарын ежесін турмушқа берген ер жігіттер. Айрықша аталар өткеннен кейін сілер хабар алғыла, ахвалын сұрағыла.